Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 1-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкарууна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды кунт коюп көрөбүз. Балдар, сүрөттөн силер эмнелерди көрүп турасыңар? Азаматсыңар, сүрөттө бир эле дарактын 4 түрдүү көрүнүшү чагылдырылган. Демек, бүгүнкү өтүлүүчү темабыз жыл мезгилдери. Алгач балдар, китебибиздин 66-бетинде берилген биринчи көнүгүүнү окуп чыгабыз. Мында бизге суроо берилген. Bir жылда канча мезгил бар? Алар кайсылар? Кана балдар, суроого жооп берип көрөлүчү. Азаматсыңар, bir жылда 4 мезгил бар. Алар жаз, жай, көз жана кыш мезгилдери. Demek bir жылда 4 mezgili var eken, alar jaz, jay, көз жана кыш mezgili. Эми балдар, экинчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарабыз. Экинчи көнүгүүдө бизге 2 баштыкча берилген. Биринчи баштыкчабызга jaz деген сөз менен белгилеп койгон. Ал эми экинчи баштыкчабызды кыш деп жазып белгилеп койгон. Азыр биз ушул 2 баштыкчабызды жаз мезгилине тиешелүү сөздөрдү өзүнчө, ал эми кыш мезгилине тиешелүү сөздөрдү өзүнчө бөлүп окуп чыгабыз. Алгач жаз мезгилине тиешелүү сөздөрдү окуп чыгабыз. Гүл, жаан, куштар, чөп, норуз. Мына ушул сөздөр балдар жаз баштыкчасына тиешелүү сөздөр экен. Эми кыш мезгилине тиешелүү сөздөрдү окуп чыгабыз. Жаңы жыл, суук, чана, аяз ата. Мынакей балдар, кыш мезгилине тиешелүү сөздөрдү окуп чыктык. Эми кыргыз тилинин иштептеринин 39-бетинде берилген көнүгүүнү аткарып чыгабыз. Мында бизге сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла деп тапшырма берген. Демек, жазында күн кандай болот? Жазында күн салкын болот. Экинчи сүйлөмдү толуктайбыз. Жайында күн кандай болот? Жайында күн ысык болот. Күзүндө күн кандай болот? Күзүндө күн бүркөө болот. Кышында күн кандай болот? Кышында күн суук болот. Мынакей балдар, бул көнүгүүнү да аткарып бүттүк. Эми үй ишин белгилеп жазып алабыз. Үй иши өзүңөр жактырган жыл мезгилинин сүрөтүн тартуу. Үй ишин белгилеп алдыңарбы балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.